Биздин бөлүм документациялык камсыздоо жана жарандардын кабыл алуу бөлүмү. Биздин бөлүмдө 11 кызматкер эмгектенет. Биз болгон документтердин баарын кабыл алып, каттоодон өткөрүп, жогорку соттун жетекчилерине жеткирип, чыгышталган документтер менен иштөө жүргүзөбүз. Түшкөн документтердин саны абдан көп. Алар болсо мамлекеттик органдардан, мекемелерден жана ар кандай укук маселелери боюнча келип түшкөн документтер, жана жарандардын кайрылуулары, арыздары, соттук иштер жана соттук материалдар. Биздин жумуш бизден оперативдүүлүктү жана кылдаттыкты талап кылат. Азыркы учурда бардык келип түшкөн документтердин баары автоматташтырылган маалыматтык системада киргизилүүдө. Бул өтө ыңгайлуу да экен. Мурдагыдай журналды барактабай, бияктан компьютерден издеп тапсак болот экен бардыгын. Бүт ушу кандай кагаз, ушул суроо талапка жараша кылабыз да, кандай кагаз түшсө региондон келген иштерди баарын тең ушул программага түшүрөбүз. А бул ушинтип сканировать эткенде өзгөчөлүгү калып калат экен. Истегенибизге да оңой болот экен. Бул программада өзү кайсыл соттон келип түшсө, ичинде сакталып калат экен дагы, ошол сотту табып эле биз кошумча каттай берет экенбиз. Бизде ошо жогорку сотко келип түшкөн бүт каттар, арыздар, жарандык иштер, кылмыш иштер, административный экономикалык иштердин баары тең ушу биздин бөлүм аркылуу өтөт. А биз түшкөн иштерди мазмуна жараша коллегияларга бөлүп, кол койдуртуп алабыз. Каяка барат булар? Андан тышкары биздин бөлүм коомдук кабылдамасынын ишин камсыздайт. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун жетекчилеринин тарабынан жарандар менен, юридикалык жактар менен жолугушууну уюштурат. 2019-жылдын ичинде 400дөн ашык жарандар кабыл алынды. Аларга мыйзамдын негизинде түшүндүрмө берилди. Алдыда Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун иш кагаздар жүргүзүү системасын иштеп чыгып, ишке ашырып, андан ары архивде болгон документтердин баарын санариптештирүү иштерди жүргүзүү турат.